Assalamu alaikum mekендештер. Сиздер менен Нуров Фарук Жамалдинович Москва шаарынан. Биздин кыргыздарда бир көйгөй бар. Бул биринчиси маалыматты толук укпай туруп комментарий жазууга шашылабыз. Ал эми экинчиси толук укпай туруп аны чечимин кабыл алууга шашылабыз. Анда эмесе бүгүнкү күндө аябай көп талкуу жараткан бул кирди чыкты маселеси боюнча бир аз кененирээк маалымат берип өтөйүн. Негизи маалымат аябай сонун, аябай жакшы берилген диаспора кеңешинен. Бирок ошентсе да аябай көпчүлүк биздин мекендештерибиз туура эмес жагынан же болбосо чечимди шашылып чыгарып алганынан айынан көп суроолор жаратып жатат. Мекендештер, бул жерде айтылып жатат, турдой договоруңуз бар болсо эч кандай границанын кереги жок. Сиздер бир жылдан экинчи жылдан үчүнчү жылга дагы узартып жүрсө боло берет деп. Негизи бир жумушка кирдиңиз деп айталы, мисалы пятерочкага же болбосо диксиге да кирдиңиз, ал жерде сиз эмгек келишимди турдой договорду 5 жылга жасадыңыз. Мисалы быйыл 2023 жыл, 2028 жылга чейин сиз турдой договоруңуз бар. Бул дегени сиз ошол 5 жыл аралыгында 2028 жылга чейин эч кандай миграционканы алмаштыруунун кереги жок. Миграционкада көпчүлүктөрдө, мисалы эфирге көрсөтсөм блокировка кылып коет. Миграционкада көпчүлүк адамдарда жазылып турат да, срок депчи, 90 күн деп. Ал срок эсептелбейт мекендештер. Ошону мисалы мага чалуулар көп болот да, миграционканы алмаштырыш керек экен, срогу бүтүп калыптыр дейт да. Андай тема жок туугандар. Эгерде турдой договоруңуздар 5 жылга жасалган болсо, болду, эч кандай кирди чыктынын кереги жок. Эми экинчи вопрос, экинчи суроода талкуу жаратып жаткан. Турдой договоруңуз жок, сиз келдиңиз, 3 ай жүрдүңүз, 3 айдын ичинде ойлонбодуңуз, даже Сахаровага барышты ойлонбодуңуз да, же бир официальный жумушка киришти ойлонбодуңуз, подработка же болсо ошолго окшош жумуштарды кылып жүрдүңүз. Эми 3 ай өтүп кетти. Эми сизде вариант жок. Сатып алып турдой договорду примерно 2,5 миң, 3 миңден азыр элдер жасап жатат да. Анан регистрацияны продление кылыш үчүн уже Сахарова керек болот. Аны да сатып алып да, анан регистрация продление кылып, эми жумушка кирип орношконуңарда сиздерди көчөдөн сотрудниктер кармаса же болбосо ошол регистрацияңарды базадан текшере турган болсоңор, ал регистрация базадан чыкпай калат. Эмне себептен буга ким күнөөлүү? Буга биринчиден өзүңүздөр күнөөлүүсүңөр, ал эми экинчиден ошол сиздерге турдой деятельность, турдой договорду фальшивый жасап берген адам. Же болбосо аны чистый кылып жасап берген, бирок бул ФМСтин проверкасынан өтпөй калгансыз. Түшүнүктүү болду да. Эми бул учурда сизде бир эле вариант калат. Сиз границага кирип чыгып, келип 3 айга регистрация кылып, жана ошол 3 айдын ичинде Сахароваңызды да бүтүрүп, жана официальный жумуш табып, турдой договор түзүүнү убактында ошол 3 айдын ичинде кылып алышыңыз керек болот. Анан көп суроолор келет, Сахарова негизи 3 айбы деп. Жок. Сахарова закон боюнча 1 ай деп жазылган, бирок биздин кыргыздарга жеңилдиктер болуп жатат. 3 ай болгонго да, 2 ай болгондорго дагы эч кандай көйгөй жаралбай өтүп жатат. Бул жалаң гана Кыргызстан жарандары үчүн. Өзбекстан, Тажикстандыктар үчүн строго 1 ай. 1 айдан өтүп кетсе штраф ал жакта. Эми туугандар, Сахарованын акчасы боюнча да кыскача 7200 рубль төлөйсүңөр. Перевод паспортуңар бар болсо 6300 рубль төлөнөт. Метро менен барып келгенге 200 рубль жетиштүү. Такси менен барыш үчүн адреске карап 1000 сомдон баштап 1,5 миң, 1300, 1200 ар кандай. Жана ошондой эле бизде границага балдар бар, күн сайын чыгат. Ара-арада өзүм да чыгып турамын. Телефон номерге кайрылсаңыздар болот. Андыктан баарыңыздарга түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анан кээ бир адамдар суроо берет, сен кимсиң өзү, сага эмне келдир, суроо берет. Мен мигранттарга кызмат кылып жүрөмүн. Менден акысыз консультация алсаңыздар болот. Өзүмдүн высшее образованием бар, юристмин. Анан такси кылат экенсиң. Мен мекендештер такси кылбаганыма 3 жыл болуп жатат. Туура машинада брендтер бар болчу, брендтерди полностью чыгарып салгам, жада калса лицензиям жок, негизи лицензияны аннулировать салгам да. Только мигранттарга кызмат. Бүгүнкү күндө аябай сонун жаңылык десем болот. Мен тааныган, мени билген подписчиктерим үчүн буюрса иншалла жакынкы күндөрдө авиакасса именно Москванын өзүндө ачамын иншалла. Эң ишеничтүү билеттерди жана арзан болушунча арзан баада жана ишеничтүү билеттерди
буйруса өзүм сатып баштайм иншалла. Баарыңыздарга ийгилик, жакшылык күндөрдө гана жолугушайлы. Баарыңыздарга ийгилик.